Төраға, урматтуу депутаттар, урматтуу Мукан Дүйшекеевич, урматтуу болочок өкмөт мүчөлөрү, Атамекен фракциясы бардыңыздарды бүгүн бир добуштан колдоп беребиз. Силерге ийгилик каалайбыз. Силерге ылайым Кудай колдоп, ушул өкмөт парламенттин элдин ишеничине арткан, элдин купулуна толгон парламент менен стабилдүү иштеген президентке, парламентке саботаж кылбаган өкмөт болуп тарыхта калгыла. Бүгүн мына айтып кетти, 30-чу премьер-министр жылыга кете береби деп. Силер ылайым ушул көбүрөөк иштеп, жакшы ис калтыргыла. Чынында эле мен өкмөт мүчөсү болуп көргөм, бир программаны ишке ашырыш үчүн бир далай убакыт талап кылат. Мына мен команданы карап көрдүм, командаңыз купулга толгон команда экен. Ар бир талапкер өз системасындагы бышкан, өз системасынын күнгөй тескейин билген профессионалдар. Болгону бир 3 гана адамды мен жеке тааныбайт экенмин. Калган баарынын же заочный жеке тааныйм. Баары мындай мыкты кадрлар, ошондуктан берки тааныбаган 3 министрге дагы ийгилик каалап, анан Мукан Дүйшекеевич, мамлекетте биринчи ушу биз ар дайым бир маселени мындай четке кагып жүрөбүз. Укуктук нигилизм. Укуктук нигилизм менен күрөшүүгө дагы бир приоритет кылгыла. Анткени укук камсыз болгон жерде, мыйзамдын жогорку күчү камсыз болгон жерде ошол коомдо адилеттүүлүк болот. Ошол коомдо ыйман болот. Ошол коомдо экономика өсөт. Ошол жерде тартип болот дагы, жана темирдей тартип, ал түрмөгө камоо, оппоненттерди сындыруу, журналисттердин тилин кесүү менен орнобойт темирдей тартип. Темирдей тартип, адилеттүүлүк, мыйзамдуулук жана тең салмактуулук менен орнойт темирдей тартип. Ошону айтат демократия деп. Ошондуктан силер мурунку өкмөт кетирген катаны эч качан кетирбегиле. Мен силерге ошону каалайм. Мына бүгүн улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы, ички иштер министри отурат. Бир да жолу мына Кыргыздын тарыхында бир да жолу оппозицияны куугунтуктап, оппозициянын тилин кесип, журналисттерди камап, талкалап бир да жолу өкмөттүн телегей тегис болгон эмес. Ал элдин кыжырдануусун алып келген. Мына азыркы акыркы болгон учурлар. Ал дагы муга далил. Ошондуктан силер бул тарыхый катаны кетирбесеңиздер. Журналисттер канчалык ачуучундукты айтканы менен баары бир санитардын ролун журналисттер аткарат. Баары бир коомдо санитардын ролун оппозиция аткарат. Оппозиция болуш бул оңой олтоң иш эмес. Биз деле колубуздан келет ушул мактап жактап эле кемчиликти көрмөксөнгө салынга. Бирок коомдун өнүгүшү үчүн, коом астыга жылыш үчүн бирөө көзгө сайып айтып турбаса болбойт. Керек болсо сиздер мына жакшы саясий салт кылып, 2 айда бирден, 3 айда бирден биз менен отдельно оппозиция менен жолугуп тургула. Ошондо биз силерге көйгөйдү айтып турабыз. Коррупция менен күрөшүүдө биз силерге эффективдүү жардам беребиз. Анткени эл журт бизге кайрылат. Айтылбаган нерселер бизге айтылат. Биз ошол ачуучундукты айтып туралы. Силер ага терикпей, тескерисинче туура түшүнүп, биздин оппозициянын айтканын жардам катары, союзник катары, бир жакшы тилектештик катары кабыл алсаңар, анда биз өнүгөбүз. Анда биз адилеттүү коом курабыз. Ошондуктан Адилет Дүйшекеевич, сиз ыймандуу кишисиз. Сиз оор басыруктуу кишисиз. Ошондуктан сизге президент ишенет. Ошондуктан сизге парламент ишенет. Ошондуктан сизге мына бүгүн эл журттун дагы коомдук пикир дагы ушундай. Ошондуктан мен силерге баарыңыздарга ийгилик каалайм. Айтылган программаңар ылайым ишке ашсын. Анан эгерде кандай бир маселе болсо парламент, анын ичинде биз Атамекен фракциясы силер менен кызматташууга даярбыз. Бирок ошол эле маалда эгерде жакшысы болсо айтабыз, эгерде бир кемчиликтер болсо биз өзүбүздүн оппозициялык озуйпаны так аткарабыз. Кемчиликтер болсо биз айтып турабыз. Биз ушул парламенттен маданияттуу түрдө силерге жеткиргенге аракет кылабыз ошо кемчиликтерди жоёлу деп. Анан ушул баш кесмек бар, тил кесмек жок деген макал Кыргызда эле бар. Башка элдерде мындай макал жок. Бул деген биздин мүнөзүбүздү, биздин манасты жараткан байыркы эле экенибизди билдирет. Ошондуктан тилди кесип, сөздү айттырбайм, оппозицияны жок кылам дегендер бул өзүнө өзү душман.
орыстар айтат, это рубить сук, на котором сидят люди, мындай, сам сидишь деп. Ошондуктан силер ушул каталарды кетирбей ылайым, мына бүгүнкү парламенттин настроениясын көрүп атасыңар, сыртта коомчулукту көрүп атасыңар. Эмне үчүн мына акыркы убактарда президенттин коопсуздук кеңешинде айткан ачуу чындык элге абдан жакты. Элге жакпайт эле да, туура эмес айтса. Элдин ар бир адамдын жүрөгүндөгү нерсе айтылды. Коррупция апогейине жетти. Ошондуктан улуттук коопсуздук комитети, урматтуу премьер-министр, эгерде силер коррупция менен күрөшүү координациясын түзсөңөр, өткөндө Муктар Юсупович айткан, азыр коррупция менен күрөшүүнүн координатору премьер-министр, мурун прокурор болчу, азыр премьер-министр болгон. Ошондуктан коррупция менен күрөшүүдө шаар мэриясында болуп аткан төбө чачты тик тургузган коррупция менен мына биз жакында фракция өткөрүп баштайбыз. Ошону колдогула, ошону иликтегиле. Кен байлык тармагында не деген гана коррупция көргөн фактылар бар. Ошолорду изилдегиле. Мамлекеттик ишканалар, мына Мегакомдун тегерегинде канча деген иштебеген адамдарды жумушка алып, айлыктары жүрүп атыптыр. Ошолорду иликтегиле. Айтор коррупция менен аеосуз күрөштү сиз баштагыла, биз силерге бардык жактан саясий колдоону, мыйзамдуу колдоону көрсөтөбүз. Баарыңыздарга ийгилик.